Саламатсызбы? Жакшы кандай? Assalomu Келиңиз, alaykum. келиңиз, Кандай? келиңиз. Жакшы, келиңиз. Саламатсызбы? Төргөтүңүз. Саламатсызбы? Карбалкага келейин, бүгүн өздүк майрамы. Учурдан пайдаланып агайыбызга ден соолук каалайлы, өмүрүңүздү берсин агай. Рахмат. Ден соолукта болуңуз, күч кубат берсин. Бала бакыра, небере чеберенин төрүндө жүрө бериңиз. Рахмат. Агай, сиз үчүн өздүк майрам кандай майрам? Майрамдардын катарында. Шундан баштайлычы. Эми туулган күн деген эми бул ааламга келип аткандан кийин чоң майрам болуш керек. Бирок эми бүгүнкү күндө мен үчүн бул арагы жок майрам болот да мында. Таза. Таза майрам. Адатта үйдөн эле Мен өткөрөсүз. өзүмүн ушул баягы тайгада жүргөндө жазган ырым бар, өзүмө жазган ырым бар экен да. Ысымың сан жылкы дүрбөгөн, аламан тополоң дүрбөлөң. Атыңда затыңдай чатышкан, чалынбай, жыгылбай жүрбөгөн. Бирөөлөр кол созбойт жарданса, өтүкчөн тайгада кармалта, кар балас деген сөз өзүндө карама каршылык барганча, а бирок уят иш артыңдан чаң калса, чаң калса, чаң калса. Эми бул жерде жанакы кээ бир саптар калып калыптыр. Бул ысымды дагы негизи мындай жакшы ысымдарды коюш керек экен да. Эми мен той болуп атканда төрөлгөн экенмин, ошондо аламан тополоң болуп атканда карбалас деп коюп койгонда, ошол карбалас деген ысым мени бир топ жылдарга чейин карбаластатты, тагдырдагы, турмуштагы. Анан ошондо мен жанакы дайыма Конфуцийдин сөзүн эстей берем. Конфуций айтканда, эгерде сизди бей шаарына мэр кылып шайласак, сиз ишти эмнеден баштамаксыз дегенде Конфуций айткан, мен туура эмес коюлган ысымдарды алмаштыруудан баштамакмын деп. Мен таласта Токтогул менен Каракөз зонасы боюнча Ленин туусу, Кыргыз туусу кезинде 82-86 жылдары Токтогул менен Каракөз зонасы сопкор болуп иштедим да. Ошондо Талас облустук жазуучулар союзунун төрагасы раматтылык чоң жазуучу Касым Кайымов болчу да. Анан ошол Касым Кайымов мага келип туруп айтты да, бирок мен анда анын сунушун олуттуу кабыл алган эмесмин. Сен бир кой союп туруп сенин ысыңды алмаштыралы деди. Анан мен күлдүм, тамаша катары айтып аткан экен дедим да. Эмне деп алмаштыра, эмне деп койгон турасыз дедим да. Токтосун деп коелу деди. Болбойт дедим, анан күлүп кетип калдым да. Анан кийин мындай ойлосом, эми ал киши дагы баягы түшүнгөн экен да, баягы ушул ысым дагы карбаластатышы мүмкүн деген мындай ой бар экен да. Ошол рахмат чакырып атканыңарга, ошо бүгүн туулган күндө чакырып атканыңыздарга чындыгында рахмат. Ошол эми чыгармачылыктагы менин чыгармачылыгым дагы ошо өзүмдүн ысымыма көп байланышкан. Мындай карбаластаткан учурлар да жазылган, карбаластатпаган учурлар жазылган ырлар бар да. Барып алыңыз агай. Чайдан алыңыз агай. Рахмат. 2019-жыл сиздин чыгармачылык үчүн кандай жыл болду? Биз билгенден жемиштүү жыл болду. Жылдын соңунда наам алдыңыз, Мен август айында Кыргыз эл акыны деген наам алдым. Эми чыгармачылык мен чындыгында менин чыгармачылыкка болгон көз карашым сал башкачараак. Китептердин саны менен эмес. Мен ушу мындай бир жылда бир 3-4 ыр жазышым мүмкүн. Кээде бир 10 ыр жазышым мүмкүн. Анан кийин котормо менен алектенишим мүмкүн. Анан мынау себеби мына бүгүнкү күндө карап көрсөңөр, биздин акын жазуучулардан бир 60-70 китеби чыккан акын жазуучулар дагы бар да, аксакалдардан илгерки. Эми алардын көздөрү өтүп кеткен. Бирок ошолорду мындай карап көрсөң, окурмандардан сурасаң, бир куплет ырым билет да калгандарын билбей калат да. Ошондуктан мындай китептер менен 20 китеп, 30 китеп чыгардым дебей, мүмкүн болушунча мындай бир жакшы ырларды бериш керек. Салижан Жигитовдан мен интервью алганда айтты эле. Раматылык Турар Кожомбердиевдин 4 тарабы төп келишкен бир 4 шедеври бар деп айтканда, 4 шедеври деп айтып атат. Ал эми чоң акын да Турар Кожомбердиевден эмне деген залкар акын да. Ал эми жанакы Евгений Евтушенконун жазганы бар Борис Слуцкийге.
Борис Слуцкийдей ешбір ақын өзі жашаған доорду толық чагылдырып бербепир дейт. Деп турган айтат. Борис Слуцкийдин дүйнөлүк поэзияга кошо турган бир 15 ыры бар деп айтат да. Анан негизи ошондой да, ошол чыгармалар сен китеп чыгара бер, бирок ошол китептин ичинде бир жок дегенде бир 4-5 бир ырлар болуш керек да, кала турган. Кыргыз адабиятында, кыргыз элинде кала турган ушундай эмелер болуш керек деп ойлойм. Карабалас агай, сизди деген мисалы баягы бирөө ичкен суудан дейт, бирөө кандан деп айтат, бирөө абадан айтор. Кан куунчулук мисалы үчүн ошол эле Токтогул атабыздын балким чыккан жерин эпкене тийгендир. Сиздин азыр жөн эле акын катары эмес куйма кулактык чагыңызды да айтсак болот да, өзүңүз айткандай китептерди жазып эле эмес, анын колго көтөрүп эмес, көкүрөккө сактап жатка билгендигиңиздин бир мындай өзгөчөлүгүн бир баса белгилеп кетиш керек го. Рахмат, рахмат. Эми туура Токтогул током менен токомго дагы менин тагдырым окшошуп кетет. Себеби ал дагы тайгада жүргөн, Иркутскийде. Үркүттө болгон да. Мен Красноярскийде, Үркүттө да болдум. Эми током жөнүндө баягы неме кылган ырларда кой. Мен ушу жаңы жазган ырларды кээде баягы немете албай калам да, жаттай албай калам да. Тагдыр мени кармап туруп бир буттан тайгадагы түн токойго ыргыткан чычалаба дегендей Чыңгыз ханга баш ийбеген чындык хан, ак булуттай ала тоодон Сибирге, адамдарга ыраазымын дилимде, океанга кулагандай чөмүлдүм, мед калп толгон чымчыктардын үнүнө. Алар мени таштайбыз деп короого, алып чыккан эле чексиз обого, мейкиндикти кучактап өп калкыдым, менттер калды тоок кубалап короодо. Ала барман эркес эмес балкондун, ак кар кечип аюуларды кайтардым, кирип кетип жымжырт түнкү токойго, кир жукпаган жылдыздарга чайкандым. О далайлар жагынышып чоңдорго, ол турганда кичинекей коргондо, саян тоонун кырларынан кыйкырып салам айттым током баскан жолдорго. Ким бирөөлөр гүлдөр өскөн капталда, ушактардан көйнөк тигип жатканда, арууладым тундуранын абасын, мөлтүрөгөн ойлорду кууп асманда. Алып турмуштун көлчүк болбой сыртында, актым Ангаранын уртунда. Кимге зыян, кимге тоскоол билбедим, менин барым бул ааламдын бурчунда. Баракелде. Баягы акындын издеген ыр деп айтып коет эмеспи? Сиздин ушу бир маегиңизди окуп калдым эле, мындай өзгөчө бир жакшы сапты таап алсам кудуңдап, баладай, жаш баладай сүйүнүп калам депчи. Ошондой саптар көбүнчө кайсы убакта келет? Эми бул адамдарга бир мындай бир адам турмушунда болот да, мисалы үчүн чалынып бир жыл калышы мүмкүн да, чалынып кетиши мүмкүн. Ошондо бир ойлор келиши мүмкүн. Анан ал мындай жүгүрүп барат, чалынган эчтеке эмес. Турмушта дагы бир ошондой чалынып, же болбосо жардын кырына барып туруп калган учурлар болот. Ошондой учурларда анан кийин бир сүйүнгөндө, анан кийин баягы дүйнөлүк адабиятты окуганда, эми мен чындыгында мен ошо Сибирге барган тагдырым дагы жакшы болду. Бул мага экинчи университет болду да. Себеби мен барганда ал жерде китепкананын башчысы кылып коюшту. Ал жерде мен эми 3 жыл китептерди, жалаң 3 жыл ошо кроваттын ичине коюп алып 3 жыл китеп окудум да. Ошондо мен ойлогом дайыма. Баргандан кийин да менде ушундай бир китеп окуганга ушундай мүмкүнчүлүк, убакыт болот деп ойлогом да. Эч убакта андай убакыт болбойт экен. Ошол учурда Алла Таала мага бир ошондой убакытты берген экен да. Ал эми бир турмуштук университетте өзүнчө бир мейкиндик. Жаңы мындай бир жаңы чыгармаларды, ырларды бериш үчүн да адамдын өзүнүн тагдыры дагы өзгөрүш керек да. Анан мейкиндик дагы өзгөрүш керек деп ойлойм да. Анан бир жерде отуруп алып туруп, бир короонун ичинде отуруп алып туруп, баардык нерсени, шедеврлерди жаратканга дагы мүмкүн эмес. Адам
Ааламды да кыдырыш керек, окуш керек, башка нерселерди эме кылыш керек деп ойлойм. Агай, баягы жигит кишиге 3 келкел келет деп коет го. Ошо сыяктуу сиздин да өзүңүздү мына 60-тын кырынан ашып 70-ке кудай бирсе таяп калдыңыз. Өзүңүздүн бир бышып турган учурду кайсыл жаш деп эсептейсиз чыгармачылыктагы? 40 жашты эсептейм ошондо. Мен ушу ырларды мен эч убакта кагазга отуруп жазчу эмесмин да, кагазга отуруп. Мен ушу ырлар миемде калып калат эле, ошону эртең менен биринчи турганда кайталайт элем. Ошо боюнча калып калат эле. Ушу мына 95-жылдарда бир жайлоолорго барып биздин Токтогулда Капка, Чечекти деген жайлоолор бар да, Кичи көл, Чоң көл деп коет. Ошол жака барып бир ырлар жаздым да бир ай жүрүп бир 20дан ашык ырлар жаздым, абдан мыкты ырлар да. Бирок ошону мен ошолордун баардыгын бирөө гана калды. Калгандарынын баардыгын улам көчүрөм деп жүрүп көбүн унутуп калдым да. Ошого аябай өкүнөм да, ушундай учурлар болот да. Баягы эртең көчүрүп коем деп жүрүп, баягы акырындык менен унутуп каласың таптакыр. Сизде агай демек баягы эсте тутум сакталса, кээ бир 2 сап, 4 саптарды мындай жамакчылык ушуга аракет кылып көрбөдүңүзбү агай? Азыр ой келип отур. Эми мындай филология факультетинде окугандан кийин андайларды дагы кээде кана айтышып көрөлү, тигиндей мындай деген учурлар болот да. Эми андай мен айтышып көргөн жокмун, бирок өзү негизи филология факультетинин өзү окуу боюнча мындай да, эгерде 1-2 сааттык сен акындардын ырларын биле турган болсоң, төкмө акындардын ырларын айтышсаң болот да. Анда сенде уже неме болуп калат да, айтышсаң болот акырындык менен. Көкүрөктөгү архивке жараша, э? Рахмат агай, бар болуңуз. Эми бүгүн сиздин өздүк майрам, биз дагы уруксат болсо баягы токошту баласы үйгүнчүк дегендей көп эмес, арзулаган бир бир чаккан белегиңиз бар. Чаккан, агай, өмүрүңүз берсин, денсаулык болуңуз, көп жашаңыз. Рахмат. 70 жаш Кудай буйрса мына келип турат. Кут болсун агай 70. Кудайым берип денсаулык 100 жашка дагы жетиңиз. Токтоп калбай ал жерде 110ду көздөй кетиңиз. Ошондо да ушинтип 30 дагы жигиттей ал берип турсун бетиңиз дейт. Мына рахмат. Рахмат агай, бар болуңуз. Сен төкмөй турбайсың да. Сиздин колуңузду кармадык, эми ушул жерден эле төгүлүп кетти. Жаңы чыгармаларды күтөбүз агай сизден.